Assalamu alaikum dostlar. Hurmatlı YouTube kanalının görücüleri, sizler men biz живой malдын kança вес чыгышын метр менен өлчөп аныктап алсак болот. Ал боюнча малдын алдыңкы бут жагын арка жагынан лента менен айлантырып канча метр чыкканын өлчөп алабыз. Андан соң мынау жонунан куйругунун мына башталгыч жерине чейин узунун өлчөп алабыз. Примерно өлчөгөндө бул малдын узундугу 160, колтугунун көкүрөгүнүн айланасы 180 деп чыгарсак чыгардык. 180'de 180'ge kvadrat катары эки жолу көбөйтөбүз. 180'de 180'ge көбөйтүп, анан 160'га узунун көбөйттүк. 180 көкүрөгүнүн айланасы, муну эки жолу көбөйтөбүз. 160 денесинин узундугу. Коэффициент бөлөбүз 10.800'гө. Барабар 478. Жандуу салмагы 478 кг чыкты. Болжол менен 470-480 кг чыкты ушул малдын живой веси. Эми ошондой эле союлгондон кийин 50-50% баягы ичеги карын, келе пача деген сыяктуу ошондой нерселер чыгып кетет. Болжолдо 480 кг живой веси болсо, ошону арык малдыкын 50%ын көбөйтөбүз. 480 50% 240 кг таза эт, 480 кг живой вес 55%, орточо малдыкы 55% болгондо 260. Ошондо таза эти 240-260 чыгып калат. Бул жерде малдын арык семиздигине карай килограммдар өзгөрүшү мүмкүн. 230'дан 280 килограммга чейин чыгышы мүмкүн. Өзгөрөт малдын. Айта кетчү нерсе, бунун практика жүзүндө колдонуп көргөн жокмун. Негизи мен интернеттен окуп пайдалуу кеңеш алдым деп муну достор менен бөлүшөйүн дедим. Бул негизи айылда фермер кылып ушундай мал багам деген досторго баягы жума сайын малдын салмагын канча килограмм семирип атабы ошону текшерип туруу үчүн ушинтип текшерсе болот экен. Рахмат достор, көңүл бурганыңыздар үчүн. Биздин каналга подписка кылып коюңуздар. Сиздер менен жаңы видеолордон бөлүшүп турабыз. Саламатта болуңуздар.